2025 сентябрь айынан баштап Кыргызстанда жалпы билим берүү системасынын 12 жылдык программасына өтүү ишке ашырыла баштайт. Бул кадам окуунун сапатын жакшыртууга жана балдарды заманбап талаптарга даярдоого багытталган. Программанын биринчи этаптары 2025-2026 окуу жылында башталат. 12 жылдык мектептин биринчи классына 2019 жылы төрөлгөн жана мектепке чейинки даярдыктан өтпөгөн балдар барат. Экинчи класска 2018-2019 жылы туулган жана мектепке чейинки даярдыктан өткөн балдар барат. Жаңы окутуу системасы 3 баскычтан турат. Башталгыч мектеп 1 класстан 6 класска чейин, негизги мектеп 7 класстан 9 класска чейин, жогорку мектеп 10 класстан 12 класска чейин. Жогорку класстарда окуучулар өздөрүнүн кызыкчылыктарына жана келечектеги кесиптерине жараша тереңдетилген сабактарды тандап окуй алышат. Бул ыкма окуучулардын жогорку окуу жайларга жакшыраак даярданып, келечектеги жумушуна тийиштүү билимдерди алуусуна жардам берет. 1 класска барчу балдардын ата-энелери эмнени билиши керек? Көпчүлүк ата-энелер 6 жаштагы балдар мектепте кандай окушат деп тынчсызданышат. Ошондуктан башталгыч мектепте окууну балдардын мектепке бат үйрөнүп кетүүсүнө ыңгайлуу кылып уюштуруу маанилүү. Социалдашууга өзгөчө көңүл бурулат. Балдар бири-бири менен сүйлөшүүнү, дос болууну жана командада иштөөнү үйрөнүшөт. Сабактар оюн түрүндө өтөт. Бул окууну жеңил жана кызыктуу кылат. Башталгыч класстарда баа коюлбайт. Ошондуктан балдар ыңгайлуу шартта окуп, билим алууга болгон кызыгуусун сактап калышат. Жогорку класстарда окуу дагы көбүрөөк практика менен байланыштуу болот. Окуу процессине атайын программалар киргизилет. Мында окуучулар керектүү кесиптерди үйрөнүп, пайдалуу көндүмдөрдү практикалык окутуу аркылуу алышат. Окутуу программалары кайра каралып, заманбап талаптарга ылайык жакшыртылып жатат. Негизги көңүл ой жүгүртүү, маселелерди чечүү, баарлашуу жана заманбап технологияларды колдоно билүү сыяктуу маанилүү көндүмдөрдү өнүктүрүүгө бурулат. Азыркы учурда мугалимдердин бардыгы жаңы окутуу ыкмаларын натыйжалуу колдонуу үчүн кайра даярдоодон өтүп жатышат. Эми жөн гана билим берүү эмес, балдарды ой жүгүртүүгө, түшүнүүгө жана алган билимин практикада колдонууга үйрөтүү маанилүү. Окуу китептери да өзгөрөт. Эми китептердин 20% теория, ал эми 80% практикалык тапшырмалар жана мугалим менен чогуу аткарылуучу интерактивдүү көнүгүүлөрдөн турат. Китептер менен кошо балдарга билимди бекем өздөштүрүүгө жардам берүүчү жумушчу дептерлер да берилет. Жаңы билим берүү системасы ийкемдүү жана натыйжалуу болот. Ал теорияны практика менен айкалыштырып, балдардын өзүнө ишенимдүү, өз алдынча жана заманбап дүйнөгө даяр болушуна жардам берет. 12 жылдык билим берүү системасына өтүү биздин балдардын келечегине салым кошуу.